Ысык Көл облустук укук коргоо жана башка мамлекеттик жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча координациялык кеңеш менен кезектеги отурма өттү. Күн тартибинде өлкө башчысынын 2025-2030 жылдардагы коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегиясы жөнүндөгү жарлыгынын ишке ашырылышынын учурдагы абалы талкууланды. Белгилей кетсек, Ысык Көл облустук прокуратура органдары тарабынан быйыл 6 айдын жыйынтыгы менен коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча 57 текшерүү жүргүзүлгөн. Анда 141 мыйзам бузуу аныкталып, 66 прокурордук чара актылары келтирилген. Курулуш тармагында болуп келген, буга чейин болуп келгендей эле адаттагыдай эле көрүнүштөр орун алып атат. Мисалы, ошол эле курулуш материалдарын ташууда, курулуш материалдарынын сапатында жана ПСД деп коет, проектная сметная документация деп коебуз. Ошол тармакта башка сапаттагы же башка баадагы, башка көлөмдөгү курулуш материалдары көрсөтүлсө, факт түрүндө башка курулуш материалдары менен, сапаты төмөн курулуш материалдары менен салынып калышы мүмкүн. Коррупцияга каршы аракеттенүү багытында прокуратура органдары тарабынан мындан ары да иш күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлөт. Дубандагы курулуш тармагындагы негизги коррупциялык көйгөйлөр коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча укук коргоо жана көзөмөлдөө органдарынын ишин уюштурууну өркүндөтүү жана башка бир катар маселелер боюнча маалымат берилди. Ар бир жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мамлекеттик органдар менен биргеликте ошо пландын ишке ашырылышы боюнча ар дайым тиешелүү иштер жүргүзүлүп, ошол кадамдар текшерилип турат. Буюрса мен ушул 6 айдын жыйынтыгы менен кошумча биз да ушул маселелер боюнча дагы бир сыйра карап чыгып, бул маселени кеңири карайбыз деген ишендирип кетем. Курулуш тармагындагы ачык айкын иш алып баруу сапаттуу курулушка, жарандардын коопсуздугуна жана инвесторлордун ишенимин бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Иш-чарада курулуш тармагындагы коррупциялык тобокелдиктерди азайтуу боюнча сунуштар айтылып, аны алдын алуу иш-чараларын системалуу жүргүзүү зарылдыгы белгиленди. 2026 жылдын 6 ай аралыгында 150дөн ашык текшерүү жүргүзүлдү. 150 текшерүүнүн алкагында 3 миллион сомдон ашык айыппул салынып, бүгүнкү күнү өндүрүлүүдө. Андан сырткары 10 иш боюнча сот органдарына тиешелүү доо арыздар жөнөтүлүп, бүгүнкү күнү сот иштеринде каралууда. Координациялык кеңештин жүрүшүндө коррупциялык тобокелдиктерди азайтуу, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү, коомдук көзөмөлдү күчөтүү жана мыйзамдардын талаптарын так аткаруу боюнча сунуштар айтылды. Соңунда коррупцияга каршы аракеттерди күчөтүүгө багытталган бир катар чечимдер кабыл алынып, тиешелүү мамлекеттик органдарга конкреттүү тапшырмалар берилди. Айзат Анарбекова, Нурден Орманбетов, Ысык Көл жаңылыктары.